Саламатсыздарбы. Эмесе Геошунду программасы. Бир дүйнө Кыргызстан адам коңгорго борбору менен кинематографисттер биримдиги бүгүн Атабейит мемориалдык комплексинде ачыктыктын башталышы жана уландысы деген форум өткөрүлдү. Жыйын Чоңташтын сыры деген китеп жазган жана мындан бир ай мурда 73 жашында каза болгон Регина Хелимскаянын элесине арналды. Сталиндик жана коммунисттик башка репрессиялар тууралуу биз көп эле билебиз, бирок Чоңташтагыдай далилдер мурдагы СССР аймагында башка жок. Бул жерде 38-жылдын 5 жана 8 ноябрь күндөрү 138 адам атылып, алардын баарынын денелери бир чоң аңга чогуу түрттүрүлүп салган. Алардын арасында Юсуп Абдрахманов менен Төрөкул Айтматов жана башка ошол кездеги мамлекеттик башка жетекчилер да болгон. 91-жылы ал кезде 63 жаштагы Бибира Кыдыралиева КГБнын жаш капитаны Болот Абдрахмановго жолугуп, Чоңташтын сырын айтып берген. Ал сырды Бибира 73-жылы атасынан уккан. Болот Абдрахманов КГБ жетекчилерин көндүрүп, казуу иштерин жүргүзгөн жана 138 адамдын сөөгүн тапкан. Хелимская болсо 94-жылы китеп жазып чыгарган. Бирок андан бери башка мындай жерлер табыла элек. Бир эле уш жерде эле табылган. 137 кишинин эле сөөгү табылган. Башка жерден табыла элек. Маалыматтар бар, ушу Оштун тегерегинде, Нарындын тегерегинде, Каракол көлдө, ошол 38-жылы как раз ноябрь учурунда, баягы репрессиянын эң күчөп турган учурунда, ошо НКВДнын түрмөсүнөн алып атылган жүздөгөн адамдарды. Бирок тилекке каршы алардын сөөктөрү табыла элек. Полковник наамында КГБдан кетип, азыр Атабейит комплексинин башкы изилдөөчүсү болуп иштеген Болот Абдрахманов андан бери Кыргызстанда репрессияга чалдыккан 18 000 адамдын так аты жөнү жана кыскача башка маалыматтар камтылган 10 том китеп жазып чыгарды. Бирок коом аны деле көп барктабайт. Көрүстөндө Атабейит деп Чыңгыз Айтматов атаган. Кийин 2008-жылы ал өзү да ушул жерден түбөлүк жай тапты. Тарыхчылардын айтымында бардыгы болуп Кыргызстанда 10 000 деген адам репрессияланган. Алардын саны 100 000ден ашык дегендер да бар. Бирок ошол демократиялык кыска доордо Чоңташ табылып, андан бери башка бир дагы мындай жай ачылбаганына караганда, ачыктык ушул Чоңташ менен аяктайбы деп да чочулайсың. ОКМКнын архивтери жабылды. Анткени репрессия кылгандардын урпактары ыңгайсыз абалга кептелиши мүмкүн имиш. Кыргыздын тарыхы, Кыргызстан тарыхы ачык болуш керек да. Бүгүн тарыхи боюнча доктор Курманов айтты, эгерде балдар тарыхты билбесе, уман курт эле болуп калат. Регина да айтып атпайбы, эмне үчүн кыргызча которулган жок менин китебим, эмне үчүн сыйкыр болуп архивтер жабылып атат деп Нарын Иденович айтты. Анткени ушул репрессиянын машиненин мындай бир жертва деп коет орусча, ачыгын табыш керек да. Анткени эгерде биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбесек, башка бирөөлөр жазат биздин тарыхты, туурабы? Юсуп Абдрахманов жана Төрөкул Айтматовдон тышкары Чоңташта өкмөт башчы Баялы Исакеев, башкы соттун төрагасы Иманалы Айдарбеков, министрлер Касым Тыныстанов менен Эркинбек Эсенаманов жана башкалардын денелери табылган. Бирок мисалга 38-жылдын февралында атылып кеткен Абдыкерим Сыдыков же 33-жылдын июнунда Ташкент абагында каза болгон Ишеналы Арабаевдин дайыны эмгиче белгисиз. Чем знаменит был наш Чоң-Ата? Тем, что биздин Чоң-Ата эмне менен белгилүү болгон. 1922-жылы ал башкалар менен бирге Тоолуу Кыргыз облусунун Түзүү демилгеси менен чыккан. Ага чейин азыркы Кыргызстандын аймагы Түркстан СССРине кирген. Алар уюштуруу курултайын өткөргөн жана ал курултайдын чечимдеринин арасында Кыргызстан эгемендүү, көз карандысыз мамлекет болууга тийиш деген чечимде болгон. Бул ошондой биринчи мамлекеттик түзүлүш болгон. Озвучено, что Кыргызстан должен быть независимым государством, и это первая была форма государственного образования. Тарыхты эсине келтириш керек. Ал үчүн күнүгө иштеп, маалымат издөөгө тийиш. Азыркы жаштар болсо телефон чукулагандан башкага кызыкпайт. Ал эми окумуштуулар бийликке жеткен чоркоктордун өмүр таржымалын жазып кирди. Чоңташ сыяктуу башка жерлерди издеп таап, чет мамлекеттердин архивтериндеги документтерди
документтердин көчүрмөлөрүн чогултууга же Регина Хилимсканын китебин жок дегенде кыргызчага отургонго акча жок. Коомубуз бир байкушта. Кеп ошондо саламат калыңыздар.